Кундузбекова Жипар Жайлообековна, Кыргыз Республикасынын салык кызматынын жетектөөчү адиси. Саламатчылык. Келиңиз, отуруңуз. Мен Жамгырчиева Махаббат Гусейновна, салык кызматында 1994 жылдан тартып эмгектенип келем. Бул 30 жыл аралыгында көптөгөн аймактык салык органдарында иш алып баруу менен элибизге үзүрлүү кызмат өтөөдөмүн. Мындан 15-20 жыл мурун артка кылчайсак, иш кагаздары расмий тилде гана жүргүзүлүп келген. Аны менен катар мамлекеттик тилибиздин иш кагаздарын жүргүзүүдөгү орду, деңгээли азыркы мезгилге салыштырмалуу өтө төмөн эле. Учурда мени кубандырганы бул мамлекеттик тилибизге болгон өзгөчө мамиле жана анын ар кандай турмуштук чөйрөлөрүндө, иш кагаздарында, ошондой эле биздин салык кызматында салык төлөөчүлөр менен иш алып барууда ар кандай иштиктүү кырдаалдарда колдонуп жатканы кубандырбай койбойт. Өлкөбүздө акыркы жылдары иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзүүнү талабы күчөтүлүп, бүгүнкү күндө бардык мамлекеттик органдарда иш кагаздары мамлекеттик тилде жүргүзүлүп келүүдө. Баарыңыздарды мамлекеттик тил күнү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Кыргызды кыргыз кылган тилибиз өнүгө берсин жана Кыргызстанда жашаган ар бир жарандын мамлекеттик тилде сүйлөөсүн каалап кетмекчимин. Майрамың менен кыргыз тилим. Саламатсызбы. Мен Ольга Федотовская, аймактык салык органда жетекчинин орун басары болуп иштейм. Салык кызматында иштегениме 25 жыл болду. Мен жетекчинин өрүн басары болгондуктан ар бир документке кол коердон мурда аны түшүнүүгө аракет кылам. Ошондуктан билимимди дагы тереңдетип жатам. Себеби учурда жарандар мамлекеттик тилде көп кайрыла баштады. Жана бизде мамлекеттик тилге талап катуу болгондуктан бардык иш кагаздар кыргызча жүрүдү. Мен сиздерди кыргызча сүйлөөгө чакырам.